Жапыкеев Жумалиевдин балдары камактан чыгып кеткенин жазды. Мындай оюн Финполициянын башчысы Сыймык Жапыкеев Фейсбуктагы өздүк баракчасына жазган. Анда Жапыкеев 1-май райондук соту Жумалиевдин балдарын камактан чыгарып жибергенин билдирди. Жумалиев бюджетке балдарын камактан алып калуу үчүн 100 миллион сом төлөмөк экен, бирок баары башкача кетип калганын жазган. Достор, барсыңарбы, чөтө башкача кетип баратат. Финполду эл колдойт. Жумалиев 100 миллион сом жана инвестордун 800 миң долларын бир күндө коем, балдарымды чыгарып бер дегенинен биз аз, андан көбүрөөк болсун деп болбой койсок, 1-май райондук соту чыгарып салды. Бюджетке бир тыйын төлөгөн жок. Балдары камактан чыгып кетти. Достор, Финпол жеңилип калабызбы? Достор, кандай кылалык, оюңарды жазгылачы деп жазган Жапыкеев. Булак процесс кейжи. Алмамбет Шыкмаматов жаңы кызматка дайындалды. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Алмамбет Шыкмаматов инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттигин жетектейт. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалардын бири өздүк булактарына таянуу менен жазып чыкты. Маалыматка ылайык, жакынкы күндөрү расмий буйрук чыгат. Буга чейин Алмамбет Шыкмаматов Ата Мекен фракциясынын лидери болуп келип, 2019-жылдын соңунда мандатын тапшырган. Булак аргумент кейжи. Прокуратура пандемияда министрлик 1,5 сомдук бахиланы 150 сомдон сатып алган. Саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл жүргүзүү департаменти пандемия учурунда бир бахиланы 150 сомдон сатып алган. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматы билдирди. Прокуратура тарабынан министрликке карата жүргүзүлгөн текшерүүнүн алкагында жеке коргонуучу каражаттарды сатып алууда бир катар мыйзам бузууга жол берилгендиги аныкталган. 2020-жылдын 6-майында департаменттин комиссиясы мамлекеттик сатып алуулар жөнүндөгү мыйзамынын талаптарын одоно түрдө бузуп, жеке коргонуучу каражаттар менен жабдууга эң төмөнкү бааларды сунуштаган компанияларды негизсиз түрдө четке каккан. Ал эми жогорулатылган бааны сунуш кылган Ф аттуу жоопкерчилиги чектелген коом менен келишим түзүлгөн деп айтылат маалыматта. 150 миң даана 1,5 сомдук бахиланын ордуна ар бирин 150 сомго баалап, 1,5 миң даана алып келишкен айтылды. Бул боюнча Саламаттык сактоо министрлигинин жана ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл жүргүзүү департаментинин кызмат адамдары мамлекетке 5,175,2 миң сомдук материалдык зыян келтирилгендиги аныкталды. Факты жазык кодексинин 320 жана 322 беренелери менен катталып, материалдар тийиштүү тергөө органдарына жиберилди. Булак Спутник кейжи.